Россияда өлкөдөн товарды алып чыгууга тыюу салынгандыгына байланыштуу Бишкекте азык-түлүктүн баасы дароо кымбаттады. Кечээ эле 80 сомдон сатылып жаткан кумшекер бүгүн 100 сомдон сатылууда. Бүгүнкү күндө аталган азыкка болгон суроо талап саат сайын өсүүдө. Супермаркеттерде узун кезек жаралууда. Ал эми дүкөндөгү текчелер бош калган. Бирок өзүбүздүн Кайыңды заводунан чыккан канттын баасы көтөрүлүп жатканына жергиликтүү тургундар нааразы. Бул жана монополияга каршы комитет бар да. Эмне жумуш кылып атат? Өзүбүз мамлекетибиз кызылча өзүбүздөн чыкса. Кум шекер бул башка жактан алып аткан жокпуз, өзүбүздөн чыгып атат. Бүт эле продуктылар өзүбүздөн чыгат. А эмне үчүн кымбаттап атат? Эмне үчүн монополия комитети эмне жумуш кылат? Эмнеге айлык алышып атат? Түшүнбөйсүз. Азыр келген депутаттар ошону чечпейби? Я хотела купить сахар, уже сегодня 120 говорю. Я уж удивилась. Вот с Сошка базара иду. Это, честно говоря, как мы будем жить без сахара? Хотя бы 80 сделали бы, нормально было. Жок, конечно, туура эмес, мүмкүн эмес, негизичи. Анан эми билбейм, баардыгы эле долларга жараша эме болуп кетти го, бааны көтөрүп бериши. Айлык аз, мисалы үчүн 10 миңдин тегерегинде частный болсо деле 18 миңгече барат, эң акыркы айлыкчы. Частный болсо. А гостолор 10 миңдин тегерегинде болот. Ал айлык, мисалы үчүн, бир үй бүлөнү бакканга жетпейт, мисалы үчүн. Айлыктан айлыкка чейин продуктыдан жетишпейт. Базар баасы күнүгө даже саат сайын өзгөрүп атат. Эртең менен бир баа болот, обедтен кийин бир баа болот, мисалы үчүн. Менин оюм боюнча эми ушу дыйкандарды алдабаш керек. Сак заводдо 3 сомдон алабыз деп алып, анан мында сатып атат. Дыйкандарды алдап атат да. Көбүрөөк эгиш керек. Мен оюм боюнча. Анан зарплатаны көбөйтүш керек. Пенсионерлер жетпейт да. Дыйкандарга кредитти көбүрөөк бериш керек. Дыйкандарды алдабаш керек. Чиновниктер өздөрү карманга салып атат бардыгына. Чыдап алса да айлык жок да кандай кылат анан. Жок, эч нерсеге жетишпейбиз. Айлыктар болсо почти жок даже. Жумуш жок отурабыз. Мисалы үчүн жалгыз пенсияга карайбыз. Пенсия алган пенсиябыз болсо 3,5 миң. Жетпейт. Кака жетет. Айла жок. Не алабыз? Азыр элдер мен эле эмес, жалпы эле элдин мүмкүнчүлүгү жок болуш керек. Эми ал бул былтыркыдай эле паникага түшүп атабыз го негизинен. Бул дүйнөлүк деңгээлде болуп атат да, мындай немечи. Бул кымбатчылык дүйнөлүк немеде, доллар күнөөлүү мындайча айтканда. Монополияга каршы органдын билдирүүсү боюнча социалдык жактан маанилүү товарлардын баасын кармап туруу алкагында превентивдик чаралар көрүлүп келет. Ал эми азыркы кырдаалга байланыштуу күнүмдүк мониторинг жүргүзүлүп келүүдө. Саламатсыздарбы? Баа боюнча айтып кетсек, 242-токтом менен тизме бекитилген. Социалдык жактан маанилүү товарлардын тизмеси бекитилген. Эгерде ошол тизмедеги азык-түлүктүн баасы бир айдын ичинде 20% же андан ашык пайызга көтөрүлгөн болсо, анда эгерде өкмөт тарабынан чечим чыгарылса, ошол учурда гана биздин бааны көзөмөлдөгөнгө укугубуз болот. Социалдык жактан маанилүү товарлардын бааларына жумалык мониторинг жүргүзөбүз. Азыркы учурда, азыркы кырдаалга байланыштуу күнүмдүк мониторинг жүргүзөбүз. Жана дагы бизде азыр антимонопольныйда график түзүлүп атат. Ошол график боюнча биздин бүт кызматкерлер, жетекчибиз баш болуп күн сайын күнүгө мониторинг жүргүзүшөт, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Бүт соода түйүндөрү менен болсо, соода түйүндөрү менен, камсыздоочулар менен, поставщиктер менен, импорттоочулар менен, бүт баары менен түшүндүрүү иштери жүрүп жатат азырынча. Кант боюнча айтып кетсек, 11-мартта биз болсо Кайынды кант менен, Кошой менен, жанагы соода түйүндөрүнө Народный, Глобус, Достор, Фрунзе деген соода түйүндөрүнө кантты баягы арзандатуу, жеңилдик менен берилсин деген макулдашуу түзүлгөн. Ошол макулдашууга ылайык бул соода түйүндөрү кантты 67 сомдон сатышат. Айыл чарба министри коомдо чуу жаратпоого чакырды. Анткени бул базардагы баага таасирин тийгизет. Анын айтымында Кыргызстанда азык-түлүктүн жеткиликтүүлүгү боюнча кооптонууга негиз жок. Кыргызстанда жалпы көлөмү 20 000 тоннага жеткен кумшекер бар.